Тағы мана берісін улантабыз. Дағы бір жол қотпантаңыздар менен, урматтуу телеөрүүчүлөр, дал ушул күнүңүздөр жемиштүү жана ийгиликтүү өтсүн дейбиз. Ооба. Ал эми хайп жаратпаган ырчыларда биздин студиябызга келишти. Жакында концерт берет. Ырчы Тотомидин Жолдошов бизде конокто. Кош келиңиз. Рахмат. Эмне үчүн сиз хайп жаратпайсыз? Хайп мейли, мындай эле. Жөнелерди. Өзүбүздүн ырыбыз менен хайп деле болобуз келбейт. Учурашабыңыз эл журт менен. Саламатсыздарбы, урматтуу New TV каналынын көрөрмандары. Бардыңыздар менен ушул таң эрте жүзмө-жүз бетме-бет ушул теле аркылуу көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүнкү күнүңүздөр башка күнүңүздөрдө бир өзгөчө күндөрдөн болсун. Сиздерге да рахмат ушул чакырып эл менен байланыштырып отурганыңыздарга. Рахмат. Ооба. Чакырганыбызга рахмат, деп баса белгилеп айтып коелучу. Концерт туурасында айтып берсеңиз, 28-и ушул Бишкек шаарында концерт берген турасыздар. Ушул концерт туурасында кандай болуп атат даярдыктар? Даярдыктар эми колдон келишинче чуркап атабыз. Ушул 28 сентябрь Кожомкул атындагы спорт сарайында өзүбүздүн бир отчеттук концертибизди берген турабыз. Бул концертте жалаң өзүмдүн чыгармаларым, ушул Сурма экөөбүздүн дуэт чыгармаларыбыз жана ошондой эле гитаранын коштоосунда талай агабыздын ырлары ырдалат. Жана ошондой эле жаңы чыгармаларыбыз, жана ошондой эле Сурма ушул фольклордук комуздун коштоосунда жандуу үн менен, албетте ушул Дем театры менен көп жылдан бери иштешип келем. Кодул жактарды ушул интермедиа элди күлдүрө турган жактарын ушул Дем театры мойнуна алып атат. Анан дагы өзүмдүн кийинки группадагы составда балдар бар, дагы да жаңыдан чыгып келаткан. Ошол жигиттер мурдагы чыгармаларымды жана ошондой эле жаңы жазган чыгармаларымды элдерге тартуулашат. Түшүнүктүү. Сиздер баягы Сурма эже экөөңүздөр Ошко деген ыр менен аягында белгилүү болдуңуздар да, ошол ыр менен сиздерди аягы билип калышты элдер. Ага чейин деле сизди билчү. Анан айтсаңыз, ошол клиптин идеясы кимге таандык болчу? Клиптин идеясы аягында жакшы болгон да. Клиптин идеясы негизи ыр жаралардан мурун мен ушул бир чаткалдык досум бар, Талай деген, Чаткал районунан, Башкытерек деген айылдан. Ошол досум Ошко сизде орун бошко деген 2 строчка ыр берип калды. Анан кийин ошого негизи ыр жаза баштадым. Ыр жазып, биринчи куплет, экинчи куплет, дагы припевтерин жазып, оонду жаратып бүтүп, анан Жылдызбек Турсунбаев деген акын бар. Ошол жигитке карылдым. Ал ошол башынан аягына ошолорду бардыгын бүтүрүп жазды, оюмдагыдай кылып. Анан аранжировкага кайрылып, Сурма менен экөөбүз келишип, ырдап көрдүк. Анан кийин эле ыр бүткөндөн кийин клип тарттык. Клип негизи Бакыт Мукул деген белгилүү актер агабыз бар. Ошол интермеди ойноп жүрчү, Таксис деген интермедиясы бар да. Ошодон идея биринчи ошодон алдым. Анан кийин өзүм да сценарийге бардык идеяларды жазып, сценарийди клипке өзүм түзүп чыккам. Анан клип тартылды, Кудай бурса жакшы. Эми экинчисин тарталы деп жатыптырсыздар. Жакында эле Кудай бурса ушул негизи клип эме идеяны эл берет экен. Балашымчачы, билишимче. Себеби бир 2 ай мурун ушул Сурма экөөбүз көл тарапка дагы бир жакшылыкка барып калып, ошол жерден бир тууганыбыз мага менен суранып атат да, Тотомидин эмнеге эле Ошко деп жазасың? Бизге деле көлгө деп жазып койсоң болбойбу деп. Анан ошол айткан сөзү кулагымда калып калыптыр. Келип дагы үйдөн студияман отуруп, кыңылдап отуруп, анан Бишкек Каракол деген ыр жазгым келди. Кудай бурса бүттү. Жакында ушул концертимде эксклюзив кылып ырдайбыз. Анан Демек көлгө дагы арнап Каракол деп жазылган турбу, Бишкек Каракол деп. Нарын деп деле жазбайсызбы? Дагы бир идея берип кетели. New TV деп ыр жазып койсоң, кийинки жолкусун. Современный. New TVге деп. Жолунда деп. Келиңиз, азыр гитараңызды алып келип калыптырсыз, бизге ырдап бериңиз эми. Акыркы ушул эксклюзивдүү чыгарма деп атпайсызбы? Ошону ырдасаңыз болобу гитара менен? Болот.
бирок ырдап көрөйүн. Бишкек Каракол. Бишкек Караколду макул ырдап көрөйүн. Бирок бул дуэт чыгарма болчу. Кыздыкында Айпер ырдап коет сиз. Сөзүн кандай кылабыз? Сөзүн сөзүн. мейлі ырдап көрейін, ушунча суранып калдык. Салам айтам аба, саламатсызбы? Ысык көлгө шашып баратасызбы? Күзгүңүздөн улам мени карайсыз, деги жолду карап баратасызбы? Карабайын десем күзгүндөн деле, көздөрүңүз мени азгырат неге? Көрбөптүрмүн сиздей сулуу перини, күн нурунан жерге түштүңүз беле. Багытым узак, унабыз учат, алдыңыз тушап, жайыңыз кучап. Балыкчы менен каракол, бактыма көлүм күбө бол. Бал сүйүү бизге арнаган. Бишкек Каракол, Бишкек Каракол, Бишкек Каракол. Ай Олар баракелде. жакшы. Сон. Кийинки чыгарма эми 7 облуска чейин барат окшойсуз, Бишкек Каракол, Бишкек. Атыр аккумулятор да. Жаңы сөздөр окшойт булар, э? Жаңы сөздөр ооба кече эле Үйрөндүңүз жаңы. Жакшы. Сөзүн Жылызбек Турсунбаев жазды, акын Кудайбырзадагы ушул клиптин экинчи сценарийсин жазып даярданып турабыз. Концертте кандай өзгөчөлүктөр болот? Концертте өзгөчөлүктөр өзүбүзда интермедиа ойнойбуз группабыз менен. Анан дагы өзгөчөлүктөр ушул гитаранын коштоосунда жандуу Талайбек Туранов ырларын ырдайм. Жанагы сурма ушул комуздун коштоосунда, фольклордун коштоосунда. Анан ушул өзгөчөлүк болгону ушул өзүбүздүн чыгармаларыбызда көпчүлүк артисттер катышпайт. Анан өзүнүн группадагы жаңы балдарын ушул Дем театры менен коштоп коебуз. Жакшы, эмне дейбиз? Ийгиликтерди каалайлы. Концерт сонун өтсүн. Бардык тили көрүүчүлөрдү чакырып өтөлү. 28-сентябрь күнү спорт ордосунда кечки саат 7-де 19:00 баарыңыздарды күтөбүз дейли. Даашылык билдиребиз. Чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Рахмат. Чармашылык концерт жакшы өткөрүңүздөр. Ырчы Татомедин Жолдошов болду. Ал эми азыр болсо биз Саркеш рубрикасына кезек беребиз.